20 жаштагы Рыскелди Тынарбек уулу Касымалы Жантөшев атындагы Ысыкөл облустук драма театрында иштеп жатканына 1 жылдын жүзү болду. Султан Раевке таандык Күн кармаган бала спектаклинде баш каарман өзгөчө баланын ролун жаратып, чыгармачылыктагы алгачкы ийгилигин багындырды. Окууну бүткөндөн кийин бизди ушундай калуучу бизди тияктан дирекциядан жөнөтөт да, ушундай областной театрларга барып хотя бы 1 жыл иштеп келгиле деп. Аны ошо мен окууну бүтөөр менен эле Улан Мырза Карыпбаев Күн кармаган бала спектаклин бияка коём деп, бирок бала жок болуп, аны биздин тиякта зам директор менен сүйлөшүп училищедагы ушундай бизде быйыл Рыскелди деген бала бүткөн. Ошону жиберейли деп анан мени Бишкектен окууну бүтөөр менен эле 1-2 жума эле үйдө болдум. Анан бияка дароо жөнөтүштү. Кыйын болот экен деп ойлогом, бирок мындай коллективдин жардамы менен, Улан Мырза Карыпбаев режиссердун жардамы менен Кудай буйруса жакшы чыкты деген ойдомун. Ал эми бул спектакльге режиссерлук кылган Улан Мырза Карыпбаев чыгарманын өзөгүн гана сактап, азыркы турмуштун чындыгын чагылдырууга аракет кылган. Чыгармачыл жамаат менен 2 айдай убакыт даярдык көрүшкөн. Каракол театрына мен чакырып алып, башка чыгарманы койгону чакырып алган болчумун. Бирок ал чыгарманын мындай глобалдык проблемасы чоң болгондукка байланыштуу мен ушу Күн кармаган баланы, себеби Күн кармаган бала чыгармасын Султан Акимович Раев 27 жашында жазган экен. Мен анан коюп атканда 27 жашта болчумун. Эгер 27 жаштагы баланын дымагы жетсе ошол кезде эмнеге менин дымагым жетпейт деп анан ошол чыгарманы коюп, эсте каларлык окуя бул чычкандар менен көрүшүстөн окуя экен да. Биз ошол окуяларды албайбыз деп туруп башка жакка нукка буралы деген ойго келдик. Ошого байланыштуу мына спектаклибизде башкача бир ойлор пайда болду. Ушул жылдын сентябрь айында Борбор калаада өткөн СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкееванын 100 жылдык мааракесине арналган Ар-Тордо эл аралык фестивалында 8 мамлекеттин катышуусундагы 17 спектаклдин арасынан Султан Раевдин Күн кармаган бала спектакли гран-приге татыган. Андан соң Азербайжан мамлекетине жолдома алып Баку шаарында өткөн 8 мамлекет катышкан эл аралык фестивалда дагы баш байгени багындырып кайтты. Күн кармаган бала мүчөлөрдүн айтуусуна караганда, талкуу болгондо, бул биздин Кыргызстан боюнча визиттик карточкабыз болуп саналып калды. Себеби бул спектакль менен биз кай жака болбосун, чет мамлекетке болбосун, коркпой, үркпөй барып өзүбүздүн спектаклибизди көргөзгөнгө дараметибиз чоң деп айтып кетет элем. Чынында ушул Раев өзү ушул спектакльди көрө элек. Мына бул жактан болду, Бишкектен болду, Бакудан болду көрө элек. Көрүп кайсыл жерден кезип, кайсыл жерден ушул автор менен чогуу баарлашып отурабыз деп биз дагы ушул убакытты күтүп жүрөбүз чыдамсыздык менен. Күн кармаган бала спектакли эми Москва шаарында өтө турган эл аралык Чехов театралдык фестивалына катышаары күтүлүүдө. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары.